Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу өкмөт башчыбыз Мухаммедкалы Абылгазиев. Жалпыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул ыйык күндөрдө, Алланын улуг күндөрүндө кармаган орозоңуздар, кайыр садакаңыздар Аллахым кабыл кылган болсун. Мен Ботобеков Мухтар, кыргыз жараны өз укугумдан пайдаланып, ушу өкмөт башчыбызга бир суроо боюнча кайрылып кетким келет. Бул көйгөй жалпы эле бир эле адам эмес, жалпы Кыргызстандын азыркы болуп аткан ушул орчундуу маселелеринин маанилүү маселелеринин бири деп эсептейм. Тендер боюнча бир экөөс айткым келет. Ушу тендер деген нерсе акыркы жылдарда аябай маанилүү болуп, канчалаган объектилер, каналдар, суулар, таза суулар чыгып, ушундай жакшы иштер жүрүп атат. Жакшы жагын айтышыбыз керек. Анан баягы эң негизгиси келгенде тендерге өкмөт тарабынан жакшы суммада акчалар бөлүнөт экен. Тендер баягы теңдеш болуп бөлүнүп кетип атат. Тендердин көбүрөөк суммасы сол чөнтөккө түшүп кетип атат. Анткени курулуп аткан объектилердин жыл айланбай ремонт требут этип атканы, таза суулардын 3-4 ай чыгып чыкпай калганы ушундай бир натыйжаларды алып келип атат да. Ошол баягы өкмөттөгү үнөлгөн акча эмдиги жылы кайра эле кийинки жылы ошол эле баягы ремонтуна акча бөлүнүп атат. Ошондуктан ушул нерсеге бир жакшыраак көңүл бөлүп, тендерден бир атында, затында жөнөтүп бир башка бир механизмини, ушундай механизм болсо ошону ойлоп чыксаңыздар. Тендерди же бир айыл өкмөттүн көзөмөлүндө болуп, түздөн түз айыл өкмөт гана жооп бере турган болуп, же район жетекчиси, же облус жетекчиси жооп бере турган болуп, канча бир айыл өкмөттө 5 курулуш иши болгон болсо, ошол 5-өөгө тең бир айыл өкмөт жооп бере турган бир ушундай бир механизмдерди ойлоп чыксаңыздар жакшы болот эле деген бир сунушту айткым келет. Ушундай ыйык айда баягы адам баласы болгондон кийин үзүлбөгөн үмүт, үмүтсүз шайтан гана жашайт экен, үмүт кылабыз ушу бир өлкөбүз өнүгүп кетсе экен, баягы курулуп аткан нерселер бир сапаттуу болсо экен, биздин уулдарга, биздин небере чеберелерге бир узак жылдар ушу сакталып калса экен ушул деген сунушту айткым келет. Ошондуктан ушу тендер боюнча бир жакшы механизмдерди карап, или ушунун бир башка бир көзөмөлдөй турган органдардын катуураак көзөмөлдөй тургандар болсо жакшы болот. Анткени курулуп аткан ар бир жерде ушул көйгөй өтө чоң болуп атат. Тендерге биз көптөн көп нерседен каршы болуп атабыз. Мисалы, тендерге бөлүнгөн акча көп суммасы сол чөнтөккө кетип атат. Тендер боюнча бүгүнкү күнгө чейин канчалаган баягы атка минер дейбизби, чиновник дейбизби, ошолордун көбү соттошуп, тендер боюнча алды абакта отурушат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.